Ким билсин? Карапайым жоош дыйкандын бир гана аты бар болчу. Аялы жана уулу үчөө ошол жалгыз жаныбардын күчү менен күнүмдүк оокатын жүргүзүшчү. Күндөрдүн биринде эле ал ат дайынсыз жоголуп кетет. Канча күн издешсе да табылбайт. Ошондо кошуналардын айылдаштардын улам бири келип: "Каап, эми эмне кыласың? Башыңа жаман кайгы түшкөн турбайбы? Эми кантип оокат кыласыңар?" деп шыпшынышат. Дыйкан болсо: "Ким билсин эми, ким билсин" деген боюнча тим болот. Арадан 2-3 аптадай убакыт өткөндө ат ээсине кайтып келет. Кайтканда да жалгыз эмес, бир үйүр жылкыны ээрчите келет. Ошондо кошуна колоңдор гана эмес, кыштакталардын баары чет-четинен келип кетип: "Сен аябай жолдуу экенсиң, атың кайра келип келгенде да бир үйүр жылкыны кошо айдап келиптир. Сен аябай бактылуу экенсиң" деп сөздөрүн бүтүрө алышпайт. Ким билсин эми, ким билсин? Бактылуумунбу, бактысызмынбы, ким билсин деп тим болот дыйкан. Көптөгөн сулуу күлүктөргө сүйүнгөн, уулу күнүгө алар менен чогуу күн өткөрүп, жылкылардын жанынан чыкпайт. Күндөрдүн биринде адаттагыдай эле алардын жанында тегеренип чуркап жүрүп, катуу жыгылып түшөт да бутун сындырып алат. Кошуна колоңдор: эми уулуң аксак болуп калат турбайбы? Буга эми колукту да тийбей коет го. Уулуң бактысыз турбайбы?" деп сүйлөнүшөт. "Ким билсин эми, ким билсин? Бактылуумунбу, бактысызмынбы?" дейт дыйкан адаттагысындай. Арадан бир топ жыл өтүп, бул кыштакта согуш чыкты. Баардык жаш жигиттер эркек аттуулар майданга аттансын деген суык кабар тарайт. Элдин көңүлү чөгүп кайгы басат. Эркектердин улуу кичүүсү дебей согушка аттанышат. Бир гана дыйкандын жалгыз уулу аксак буту менен үйүндө калат. 2-3 жылдан кийин бир колу жок, бир буту жок майып жигиттер кыштакка кайта башташат. Арасында кайтпай калгандары да бар. Бул учурда дыйкандын аксак уулу үйлөнүп жайланып, ошол жердин эң сулуу кызына баш кошкон болот. Муң баскан кыштактын эли дыйканга келип: "Сен бактылуу экенсиң, балаң согушту көргөн жок. Уулуң да бактылуу экен, эң сулуу кызга үйлөндү" дешет. "Ким билсин эми, ким билсин? Кудайдан башка ким билсин" дейт оозунан башка сөз чыкпаган дыйкан. "Көйгөйлөрүм бар деп Кудайга айтпа. Андан көрө көйгөйлөрүңө кайрылып, 'Менин Кудайым бар' деп айт". Омар Хайям, Перс ойчулу, аягы.